Жерler үлүш жерге бөлүнгөн жерлер. Şu үлүш жерге бөлүнгөндөн кийин 5-6 жыл пайдалангандан кийин şu атам менен кеңешип, şu жерди бак кылайлы деп 40 сотигин биринчи гилас эккен элек. Гилас эгип, мына Кудайга шүгүр бир 5 жылда мөмө берди. 20 жылдан ашты бул жерди эккенибизге. 15 жылдан ашыктан бери сатып пайдаланабыз. Кудайга шүгүр жакшы. Бул жерде 2 сорту бар да. 2 сорту бар. Азыр мына үзүп атканыбыз Воловой деген сорт. Көбүнчө Россияга алышат. Россияга кардарлар келип өздөрү ушул жерден алып кетишет. Бүгүнкү баасы 300 сомдон алып кетишет ордунда. Россияга. Bahar деген сорты бар эле. Bahar деген сорт эрте пышат. Эрте пышат. Ол сатып бүткөнүбүзгө бир 10 күндөй болуп калды. Эрте пышат дагы ушу шаарга эрте кардарлар өздөрү келип алып кетишет. Алматыга, Бишкекке, Казакстанга. Ол эрте пышканы Россияга алып барышпайт. Эрте пышкандан жакшы сатылды быйыл. 280ден башталып кейін ақырында 200-ге түштү. Кудайга шүгүр жакшы. Көлөмүдө айырмасы жок эле. Мына мөмөсү да айырма болот. Эрте пышар Bahar дегени мына азыркы Воловойго караганда азыраак, жолго азыраак чыдап калат. Ол Бишкек, Казакстанга чейин жетип барат. Россияга барганга ол кичине чыдабай калат экен. Мына Россияга баргандан кийин bir жума тұры берет базардачы. Бұл жакшы сорт. 40 сотик жерде 150 түп, 160 түпкө жакын гилас бар. Гиласка кардар жакшы болот. Анан баасы дагы жакшы болот. Азыр 300 сом жакшы баа да. 300 сом жакшы баа. Ошон үчүн гиласка басым кылганбыз. Баштап сатканыбызда о малда акчанын күчү бар эле. 75 сом, 80 сом сатылган. Биринчи үзүмдө бир 500 килодай үзгөнбүз биринчи жылы. 500 килодай үзгөнбүз. Ошону менен жылда кошуп бара берет. Азыр эми жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы караса бул көп жыл берет экен мөмөнү. Азыр жакын 20 жылдан бери берет. Азыр дагы жакшы, кыйла жакшы. Карайбыз, бирок дары салабыз убагында, уходду жакшы кылабыз. Убагында карап, убагында сугарып. Кароо жолдорун эми бун февралда баштайбыз да карашты. Иштерин тазалап, арыктарын чаап, ошо дарыларын берип, убагында карайбыз. Эми кыйынчылыгы кылам деген адамга кыйынчылыгы деле жок. Ошо убагында карап, убагында дары салып, убагында сугарып караса эле Кудайым бере берет. Кудайга шүгүр жакшы. Өзүбүз жетишпей калабыз. Коңшу, колоң, тууган уруктар ашарга чакырып, ашар жолу менен бүтүрөбүз. Балдардын жөнөтүшөт коңшулар, туугандар бардыгы. Биз сезон убагында үйгө деле барбайбыз. Шу жерде бакта обед бар, тамактарын ушу талаада. Ашарчылар менен чай ичебиз, самоварда келип алганбыз, чайды кайнатабыз. Ушинтип обед малда ушу жерде эле обед кылып ашарчылар менен. Ушу талаада эле өзүм сезон бүткүчө. Мына экөөнү автандыр. О, балдарга беринде экөөнү балдарга берер. Мына өзгө да мына. Кече көк чай каягда да.
теримчилер ушинтип төгүп, салкынга төгүп коет. Анан яшикке да сорттоп салабыз. Мунун арасында эми чымчык жегени, анан кичине чиригени болсо ажыратып коюлат. Себеби аны ажыратып сорттоп салбаса жеткинче таза гиластагын өлтүрөт. Ошон үчүн шашпай яшиктерге сорттоп, жакшы кылып салып беребиз кардарга. Булар Россияга, өздөрүн Казакстанга апарып сатышат. Сорттогон дегенде постоянно сорттоп жүргөн кыздар бар. Ошолор өздөрү келип сорттойт. Бардык эле адам келип сорттоша албайт. Буну жакшылап сорттоп, яшикке жакшылап салбаса, кардардан келип возврат кылышы мүмкүн. Ошого жакшылап сорттоп жүргөн кыздарды алып келип, жакшылап шеничтүү кылып салып беребиз. Бизге экспортко чыккан ыңгайлуу. Мына биз жашаган жерде гилас, любой эле мөмө жемиш эң биринчи пышат. Эң биринчи пышкан себептен бизде баасы жакшы болот. Ошого баягы Россияга, нар жак бер жакка алгандар көп келет бизге. Кийин анан башка жердегилер толук пышкандан кийин баасы дагы кичине түшөт. Бизде эрте пышкандыгы үчүн баасы жакшы болот. Биз жашаган жерлерде биз эле эмес, баардык көпчүлүк эл ушу багбанчылык, жер иштетип, бүт кыз үйлөп, кыз чыгарып, уул үйлөп, ушу багбанчылык, дыйканчылык менен 90%, 100% десем деле болот. Ошону менен эле иш бүтүрүп, ошону менен эле жашашат элдер. Азыр баардык гиласын сатып атат. Эртең гиластан кийин өрүк сатышат. Өрүктөн кийин мына алма болуп калды, алма пишип калды, алма сатабыз. Кудайга шүгүр жакшы, бакка иштесе зыян кылбайт да. Башка ишке караганда кирешеси жакшы кайра. Мисалы мына 300дөн саттабыз, мына 2 тонна сатсаң дагы 500-600 миң акча болот. Кирешеси жакшы. Биздин аймак негизи мына Кыргызстан боюнча эң ысык жер болгондуктан элибиз дыйканчылыкка өтө жакшы басым жасап, дыйканчылыкты жолго салган. Эрте жаздан баштап мына клубника пышышы баштайт. Эрте пышар баягы жаңы сорттогу култунайлар эгилген, тамчылатыш жолдор менен дыйканчылыкты ушул жолго салышты биздин элибиз. Андан кийин эле мына өрүк пышты, эрте пышар өрүк. Мына гиластарыбыз пышып атат. Жакшы сортовой, Россияга кетип атат бүт бардыгы. Ошол кулпунай, өрүк, мына ошол гиластарыбыз фураларга жүктөлүп, Россия, Казакстанга экспорт болуп кетип атат. Элдерибиз ошол дыйканчылыктан мындайча айтканда жакшы киреше таап, теримчилерге жакшы карашып, күнүмдүк баягы иш менен камсыз болуп атат көпчүлүк элдерибиз.